Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Кыргыз-Өзбек университети медициналык колледж химия, биология жана фармация сабактар бирикмеси. Аралыктан окутуудагы кезектеги сабагыбыздын темасы микробиология предметинен фармация адистиги үчүн туберкулездун кыргызча аталышы кургак учуктун микобактериясы. Окутуучу Иманалиева Разлан Турдубековна. Сабакты баштап алуудан мурда сиз бүгүн жылмайдыңызбы деген суроого жооп иретинде баарыбыз бүгүнкү позитивдүү жылмаюу тартуулаган учурду эстейбиз да жагымдуу маанай менен сабакты баштайбыз. Өтүлгөн теманы кайталоо иретинде студенттер тесттик суроолорго жооп беришет. Айта кетчү нерсе, ар бир туура жооптогу тамганы эстеп калып, алардан студенттер сөз курашат. Биринчи суроо: кайсы организмдер жер бетинде биринчи пайда болушкан? А варианты микроорганизмдер, Б варианты өсүмдүктөр, В варианты канаттуулар, К варианты жаныбарлар. Анда кийинки суроого бет алабыз. Биологиялык курал микроорганизмдердин түрлөрү кайсыл касиеттери менен окшош? Формасы, бөлүп чыгарган уулары, токсиндери, таралуусу, ошондой эле ферменттик активдүүлүгү. Кийинки суроо: шар, таякча, ири буйру формадагы түзүлүш микроорганизмдердин кайсы түрүнө таандык? Бактерияларга, вирустарга, жөнөкөйлөргө, козу карындарга. Бул жерде студенттер туура жоопту белгилегенде ал төмөндөгүдөй башка түскө өзгөрөт. Мына ошентип тесттик суроолордон алынган туура жооптун белгилери аба деген сөздү берет. Бул биздин темабыздын башкы сөзү, демек аба аркылуу таралуучу кургак учуктун козгогучу деген темага баяндама жасайбыз. Сабактын максаты: биринчи когнитивдик максат. Студенттер кургак учук козгогучунун морфологиялык түзүлүшүн, оорунун баштапкы белгилерин, таралуусун, жугуу жолдорун жана профилактикасын окуп үйрөнүшөт. Экинчи жүрүм-турумдук максат. Мында студенттер өз алдынча кичи тайпаларда иштөө жөндөмдүүлүгүн арттырат, бири-биринин пикирин угат жана сыйлашат, билген билимдерин башкалар менен бөлүшөт, санитардык, гигиеналык эрежелерди так туура сактай билишет. Үчүнчү, кургак учук оорусунун түрлөрүн бири-биринен айырмалашат жана демонстрациялашат. Мына ушул максат менен төмөндөгү күтүлүүчү натыйжаларга барабыз. Студенттер кургак учук жугуштуу, аба аркылуу таралуучу оору экендигин билишет. Экинчи, оорунун түрлөрүн ажыратып, кооптуу экендигин айдинелеп, ар тараптуу коргонууга даяр болушат. Үчүнчү, козгогуч сырткы чөйрөгө туруктуулукту көргөзүп, ар бир үчүнчү адам микроб алып жүрүүчү болорун түшүнүшөт. Коомчулукка кайдыгер карабай, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен оорунун алдын алууга салым кошот. Санитардык, гигиеналык эрежелерди так туура сактай билишет. Өтүлгөн тема менен жаңы теманы байланыштыруу. Мен мында POPS формуласын алдым. Экрандагы сүрөттөрдү карап, аларды POPS формуласы менен студенттер жооп беришет. Мисалы, биринчи позиция. Менин оюмча, ар түрдүү автоунаалар сыяктуу эле оору жаратуучу микробдор да түрдүүчө болот. Экинчи обосновение. Анткени дифтерия козгогучу жана көкчөтөлдүн микробу аба аркылуу таралат, ошол эле учурда унаалардан чыккан уулуу заттар дагы абада жүрөт. Үчүнчү пример. Аны мынтип далилдөөгө болот. Бул уулуу заттар адам баласы дем алганда дем алуу органдары аркылуу организмге кирет. Төртүнчү следствие. Жыйынтыгы: алар аба аркылуу таралып, организмди ууландырат деген сыяктуу студенттер жооп беришет. Сабактын планы: кургак учук козгогучтарынын морфологиялык түзүлүшү жана сырткы чөйрөгө болгон туруктуулугу. Андан кийинки план: оорунун таралуусу жана пайда болуу белгилери.
Оорудан алдын ала сактануу профилактикасы, акыркы план, микробиологиялык диагноз жүргүзүү жана дарылоонун туура негиздери. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, ар бир секунд сайын дүйнөдө бир адам кургак учук оорусун жуктуруп алат. Ал эми ар бир 20 секундта жер жүзүндө кургак учуктан бир адам көз жумат. Жылына булдаттан 600-гө жакын киши каза табат. Кыргызстанда Чүй жана Бишкекте оорулуу адамдардын саны өтө көп катталып келет. Анда кургак учук илдетин жуктурган адамдардын калк арасындагы көрүнүштөрүнө назарыңыздарды салабыз. Барын иштеби? Врачка барып атасыңбы? İçtim. Fapka var içip geldim apa. Uşul oru kıynadı o meni. Kuday. Balam orup kalbasa dep korktum. Gaz var. Yani ne çıkıyorsa terör. Dur sen üstüne oynuyorsun, sen ilgilenmen olursun. Var başka jak oyna. Мына ушундай жагымсыз учурлар калк арасында күндөн күнгө өсүп келет. Деги эле туберкулез кандай оору? Туберкулездин козгогучу. Туберкулез кургак учук микобактериялар жараткан жугуштуу оору. Ал ар кандай органдарды жана тармактарды, өпкө, тамак сиңирүү жолдорун, терини, сөөктөрдү, бөйрөк жыныс тармактарын жана башка органдарды ооруга чалдыктырат. Оору микобактериянын 3 түрүнөн пайда болот. Биринчи микобактерия туберкулезис, экинчи микобактерия bovis, үчүнчү микобактерия африканум. Микробду 1882 жылы Роберт Кох изилдеп аныктаган. Микобактерия туберкулезис узундугу 1-3,5 микрометр келген, азыраак ийилген таякчалардан турат. Кыймылсыз, спора жана капсуласы жок. Микобактерия bovis кыска, жуан банчалары бар таякчалар. Микобактерия туберкулезис оору козгоочу вируленттик штамдары нык тамактыктардын заттарынын бетинде колонияларды түзүшөт. Микрочөйрө түзүп, туберкулездин микробун 3 күн ичинде өстүрүүгө болот. Акырыктан калың сүртмө мазок даярдап, аны 3 күн ичинде микроскоптон карап көрөт. Эгерде микроб оору козгоочу вируленттик касиетке ээ болсо, сүртмө мазокто бактериялар өрүлгөн чач сыяктуу тизилип жайланышат. Кургак учуктун пайда болушу. Кургак учук көбүнчө какырык менен кургак учуктун микобактериясын бөлүп чыгарган оорулуу адамдардан жугат. Башка микробтордон айырмаланып, кургак учуктун микобактериясы өзгөчө сакталуу касиетине ээ. Микобактериянын туруктуулугу. Алар чаңдарда 10 күнгө, оюнчуктарда 3 ай, китеп беттеринде 3 ай, сууда 5 айга чейин, майларда жана какырыктарда 10 айга чейин сакталат. Туберкулез бардык жаштагы адамдарды ооруга чалдыктырат. Көбүнчө социалдык проблемаларга кирет. Калк арасында туберкулездин жайылып кетиши, оорунун күчөшү, өлүмгө душар болушу, жашоо турмушу начар өлкөлөрдө көбүрөөк кездешет. Туберкулез бардык жаштагы адамдарды ооруга чалдыктырат. Оорунун булагы оорулуу адам. Оору көпчүлүк учурда аба аркылуу, кээде карым-катнаш аркылуу таралат. Эпидемиялык коркунучту туберкулездин ачык формасы менен ооруган адамдар болушат. Анткени микобактериялар алардын какырыктары, шилекейлери сырткы чөйрөгө бөлүнүп чыгарылып, оору биринчи адамдан экинчи адамга жугуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Алар жөтөлгөндө, чүчкүргөндө
микроб абага тарайт дагы экинчи адамдын организмине түшөт. Оору жуккандан кийин микроб кирген жерде баштапкы туберкулездин комплекси пайда болот. Дарт андан ары жайылып, оорунун ар кандай түрлөрүн жеңилөткөндөн баштап, оор сепсис кабылдоолору ар кайсы органдарды дартка чалдыктыруусу менен антителаларды бузууга алып келүүчү кырдаалдарда өтөт. Кургагыч баарынан көбүрөөк өпкөнү ооруга чалдыктырат. Кургагычтын белгилери. Биринчи 2-3 жумага созулган жөтөздүн коштоосу, дене табынын көтөрүлүшү, тамакка табиттин жок болушу, алсыроо, көкүрөктүн төштүн оорусу, кечкисин түнкүсүн тердөө, ошол эле учурда какырык менен кошо оорулуу адамдан кан чыгат, анан канчалык тамак жесе дагы арыктоо күтүлөт. Кургагычтын алдын алуу үчүн баарынан мурда микробдорду таратпоочу чараларды көрүү зарыл. Ал үчүн санитардык, гигиеналык жана эпидемияга каршы алдын алуу иш-чаралардын комплекси жүргүзүлөт. Алдын алуу үчүн экранда көрүп тургандай сүрөттөр сүйлөйт. Анда студенттер сүрөттөрдү карап, бул жерде алдын алуу максатында эмне иш-аракеттерди жасоо керек экендигин байкашат. Биринчи сааттын жебеси жана кашык. Бул жерде режимди туура сактоо, туура тамактануу. Бул сүрөттө калориялуу күчтүү тамактарды жеп, иммунитетти көтөрүү. Ал эми бул сүрөттө оорулуунун өзүнчө идиш аягы, гигиенаны сактоо үчүн өздүк буюмдары болуусу зарыл. Таза абада көп болуу, спорт менен машыгуу, витаминдүү калориялуу тамактарды көп колдонуу, тамеки тарткандан алкоголдук ичимдиктерден алыс болуу, күндө бөлмөнү желдетип, таза аба менен камсыз кылуу. Микробиологиялык диагностика. Туберкулезду лабораториялык метод менен аныктоо үчүн какырыкты, кекиртиктен алынган суюктукту, зараны, жүлөн суюктугун жана башка изилдейт. Бактерияларды изилденүүчү материалдан табыш үчүн алардан сүртмө мазок жасап, Нельсондун методу менен боеп, микроскоп аркылуу карашат. Демек, микроскоп менен карап жатканда, биз видеодо көрүп тургандай, кургагычтын козгогучтары аякча түрүндө кызыл түстөгү формада көрүнүп турат. Дарылоо. Ооруну рентгендик текшерүүдөн өткөрүп, диагнозун аныктап, врач дарылайт. Дарылоо учурунда оорулуу врачтын көзөмөлүндө болот. Аны аягына чыгара дарылабаса, ал дагы кайталанып калышы мүмкүн. Ошондуктан кургагычты дарылоо ар дайым диспансер аркылуу көзөмөлдөө болуп, мекемелерде, ишканаларда болсо медициналык кызматкерлердин кароосунда турат. Дарылоо үчүн антибиотиктер: изониазид, стрептомицин, пирозинамид, циклоцерин, канамицин, флорамицин жана тиацидазин. Мына ушул антибиотиктер менен кургагычты дарылайт. Анда сабакты бышыктоо үчүн Эдвард де Банундун 6 шляпа методун колдондум. Бул жерде студенттер өзү каалагандай түстөгү шляпаларды тандашат дагы, ошол шляпаларга тиешелүү суроолорго жооп беришет. Ак шляпа: мен бул сабакта өткөнгө чейин билчүмүн. Сары шляпа: мен бул сабактан үйрөндүм. Кара шляпа: мен үчүн бул сабакта жаңылык болду. Кызыл шляпа: мындан ары аткара алам. Жашыл шляпа: мага кызыктуу болду. Көк шляпа: дагы билгим келет. Керемет таласы. Бул жерде бул барабан айланат. Ошол эле учурда студенттер өздөрү жактырган сандарды тандашат. Аягы 0 менен бүткөн сандарды тандаган студенттер бир топ, аягы 5 менен бүткөн санды тандаган студенттер бир топко бөлүнүп, 2 топ болушуп,
төмөндөгү тапшырмаларды аткарышат. Кургак учуктун түрлөрүн аныктап, аларды бири-биринен айырмалашат. Бул биринчи топко берилген тапшырма. Ал эми экинчи топ антибиотиктерди колдонуунун туура негиздери боюнча таблицаларды толтурушат. Бул жерде мисал катары изониазид антибиотигин берген, берилүү дозасын, убактысын, салмагын, жашы, жынысы. Ушундай эле тартипте башка антибиотиктерди таблица катары толтурушат. Мына ушинтип сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.